6:30'da turamын, эртең турам дагы чуркап келем. Бизде эми суук, бул райондун эң суук жери, толуу жери болгондуктан Айкөл айылы. Чың ден соолукта иштөө үчүн биз эң биринчиден чуркап келем. Ошол барып чуркап, мектеп жакын ошонун турниктерине кыймыл аракеттер жасап, дене тарбиясын кылып келип, анан кийин малым бар анан. Ода малым бар, сагын сыйыр. Ошолорго чөп саламын. Анан келинчегим туруп, экөөбүз ошону саайт алда жумуш эжекей болуп иштейт, мугалим. Жардамдашып, чөбүн салышып, астын тазалап, андан кийин чайды ичип, үй бүлөм менен жалпы туруп, 4 уулум бар. Бирөө Исана шаарындагы гимназияда окуйт, жатак гимназиясында. Ал эми экөө өзүбүздүн мектепте окуйт, айылдагы. Бирөө колубузда. Чай ичип, андан кийин жумушка жөнөйм. Жалпысынан Лейлик райондук электр тармакташында иштегениме 10 жыл болот быйыл. Ушул калк тейлөө борборунда жумуш эмгектенем. Бир күндө бизге 50, 60, бейшемби күндөрү, базар күндөрү бизде 100дөй абоненттер келет. Ошолорго ар бирге түшүндүрүү иштерин берип, инженер экөөбүз жаңы абоненттерди кабыл алабыз. Бардык документ иштерини 14 күн ичинде толугу менен жообун берип, бүтүрүп беребиз. Өзүм бош убагымда ушул чыгармачылык менен алектенем. Эс алуу күндөрү өзүбүздүн айылда тоолорго чыгып, иргөө алып, бир чыгарма жазган учурларым болот. Ошол электро СНГ боюнча жарышка барган, Санкт-Петербургда өткөн, байгелүү орунду камсыздап келген. Ошого арнап жазгандарым бар эле, ошону окуп берейин. Ош электр ачык акционерлик коомуна Ош ооданым, баткен лейлик сүлүктү, жарык кылып менин дагы үйүмдү, Ош электр озуп келет баарынан, таптап чаап жарык деген көлүктү, ага жетпей канчалары күйүктү, кармап алып чала жанган күйүктү, оомат келип Ош электр жана бер, ордуң бийик элге болуп сүйүктү. Негизи Кыргыз энергетикасы бул республикада азыркы өндүрүштөрдүн оңгусу десе болот. Себеби санариптикке өтүүнүн жолу бул ушул энергиясына байланыштуу. Санариптештирүү бул тармак боло турган болсо, кан тамыры болсо, бул ошолдун жүрөгү. Ушул энергетика ошол жүрөк. Ошол качан жүрөк сооп турганда гана ошол санариптешүүдөгү тармактар ошолор иштеп, ошолор иш жүргүзө алат да. Эртең менен чуркаганда, бизде суук деп атпайынбы? Ошолдо чуркаганда, азыр кыштын күнүндө Токтогулда, Кестерде тартылган бийик тоолордо тартылган чоң чыңалуудагы зымдарды көрүп, ошол жердеги мамылар дагы тартылган кезектерде, кышындагы тартылгандар элестеткенде, анан да биздин кышында чуркаганыбыз эч нерсеге турбай калат деген өзүң ой келет да. Ажыраткычты кошкондо эле үйүң жарык болуп калат. Чындыгында ал жарык келгени канча кыйынчылыктар менен келди да. Биз ар бир үйдөбүз да, ар бир үй жарык. Бүт элек үй, курулуштар, өндүрүштөрдүн баардык жерде биз электр энергиясы биз барбыз да. Албетте ошондой жерде иштегениң өзү сыймык. Ошол жерде кызмат кылуу, келечекке өрнөк болуу дегендей.